Ошон үчүн кыргыз болуп жаралганыңызга кубаныңыз. Кыргыз улутун жербеңиз. Муну Абдышүкүр Нарматов айтып атпайбы? Булар дейт. Өлгөндө Манас айттырып көмө берсин дейт. Ой, не деген адам ал? Манасты салтанаттуу жерде айттырат. Өлгөндө айттырбайт. Теңир деп сүйлөгөн адамдын баары эле бул адамдын түшүнүгүндө Абдышүкүрдүн атасынын, аалымдын, баарынын башчысынын түшүнүгүндө Абдышүкүрдүн жана ошол чөйрөдөгүлөрдүн түшүнүгүндө Теңир деп сүйлөгөнүн баары эле бул Теңирчи деп түшүнөт экен. Анда Манас атам да Теңирчиби? Манас атам айтып атпайбы? Кийгеним бир көк темир, ишенгеним көк теңир деп. Броножелет кийдиби? Мисалы мындайча айтканда, ок өтпөспү, кылыч тийсе, көп эле кийип жүрөт го жана кийин олорду салбырактап моюнга чейин сеп кылып, моюнуна тиет да, ал соктоп калат да, сеп болсо деле барып кылыч өтпөйт да, мисалга. Темирге темир өтөй, оорусу ооруп калар. Кайсы жерден угуптур мисалга ошол өлгөн жерде Манас айтат деп. Көчөдө самсып жүргөн ошо эски адамдарга караганда Манасчы артык. Касиети жагынан дагы, сыпаты жагынан дагы ушуну эстен чыгарбаш керек. Ар кандай агым дин келгиче эле кыргыз жашоого жаралган эчак эле жашап келген. Көмүп келген. Бу жерде так берилет. Куран окут деген кеп жок бу жерде, кыргызчылыкта. Адам өлсө, ыйлаба дейт. Кайгырба, эскербе. Эгер кайгырып ыйыглай берсең, жаманчыкты чакырат дейт. Ошон үчүн ыргак менен узатып, кошок деле ыргак да мына ыр түрүнө салып. Өкүрүк деле жоктоп коюу. Анткени ал кайда кетти? Асманга кетти. Өлгөн жок ал. Бул дүйнөдө кызматын бүттү дагы жан асманга кетти. Жоктоп туруп, анан таза жерге кан чыгарып, аят окуп, ак бар экенине ишенип, анан туугандары чогулуппу, жакындары чогулуппу, көмүп койгонго милдеттүүсүң дейт. Ал айтып атат, мен Куран окубай коебуз, жаназа окубай коебуз дейт. Сен окубай эле кой, ал жаназа жан сага зар эмес, ушуну эсиңен чыгарба. Бирөө ал жерде кан жутуп атат байкуш. Жаңы үйлөнгөн күйөөсү өлдү. Жаша Эрмет апасы өлдү, бала аялы өлдү. Күйүп атат, анын жакындары күйүп атат. Ал сен ал жерге барып бир Кураныңды тим эле асмандын башындай кылып атасың. Ал жерде кыргызча эле Куран окуп кой. Тил мына, тилиңди жулуп алам деди го өткөндө бир бала. А тилди эмнеге берди кыргызча? Анда мени Кудай жараткан болсо, Кудай өзү арабча эле түшүнсө, мен анда арабча сүйлөтүп жаратпайт беле. Канчалык аң сезимиңер пас, ушуну бир өсүңөр менен күрөшкүлөчү биринчи. Мен жабышып атканым жок, мен окумуштуу катары чындыкты айтып атам, айырмасын айтып берип атам. Дудук өлөт, дудук деле жашайт. Кудай адамды дудук кылып коет. Анын тили сүйлөбөйт. Анча-мынча жан дүйнөсү жарды адамга караганда дудук күнөөсү жок өтөт. Себеби ал ушак сүйлөбөйт. Себеби укпайт, ал эмоцияга түшпөйт. Тилиңди бил биринчи. Кыргыз тили качан көтөрүлөт? Акча коротуп атат мамлекет. Ар кандай келип алып, палям букваны окусаң, ошону жаттасаң, совиш болот дей берсе, кыргыз тили качан көтөрүлөт? Мен кыргызча Куран окуйм. Кыргызча сүйлөп атам, энерги өтүп атат. А сен башка тилде сүйлөп атасың, энерги өтүп атабы? Жок. Күлүп атат аркаңа мазактап. Ошондуктан биринчи тилиңди сыйла. Тилиңди сыйла. Бүймәрәм апа аламга биринчи сураганда ошо Манастын производителин. Лето цифра деп орусча берип атат агачы. Ал анткени орусча окугандыктан. А Айкөл жазылганда кыргызча жазылып атпайбы? Тилиңди сыйла. Кыргыз тили жакпаса, жаккан тилиңе бар, бирок жабышпа кыргызга. Ошондуктан ошол аалымдын түшүнүгү ушул болсо, анан майданын түшүнүгү кайсы болот? Урматтуу улуу журтум, партиянын лидеринин кебетеси ошол болсо, партиясы ошол болуп атпайбы? Ушул сыяктуу эле элестетиңиз. Атанын кебетеси болсо, үйдүн кебетеси ошол болот. Анысы кандай
өзүңүздөрдү биринчи таанып алыңыздар. Улутуңарды анан тилиңерди жербегиле.